Сыдагы үңкүртоону өзбек тарапка берүү боюнча өкмөт чечим кабыл алган эмес. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров ырастагандай, болгону ал жердеги станцияны күчтөө маселеси гана көрүлүп жатат. Тагыраагы телекоммуникациянын өнүгүшүн эске алуу менен ал аймакка кошумча станциялар курулат. Эске салсак, кечээ 2015 жылдын октябрында өткөн өкмөттүн жыйынынын протоколу деген документ интернетке тараган. Анын негизинде айрым жарандар Кыргыз өкмөтү үңкүртоону өзбек тарапка бергендигин жазып, пикир талкууга жем таштаган. Альбина Сулайманова теманы улантат. Өкмөттүн токтомун талкуулаган интернет колдонуучулардын пикири дээрлик бир ооздон болду. Тагыраагы үңкүртоодогу Кербен станциясын башка жакка көчүрүү керек деген маалыматка жазылган билдирүүлөр үңкүртөө өзбек тарапка берилмей болду деп сыпатталды. Бирок тактала элек аймак боюнча талкууда жөнү жок эле уюшулган болуп чыкты. Өкмөт мүчөлөрү бүгүн атайын жыйынга чогулуп, мындай документти четке какты. Үңкүртөө өтпөйт эч качан. Биз берген жокпуз аны. Бұл тура емес маалымат. Мен айтпадым, ал жерде лимитация иштери боло элек. Ошон үчүн эч кандай 1 метрде жер берилбейт эч кимге. Муну президент да айтып атат, премьер да айтып атат. Азыркы тапта Кыргыз-Өзбек чек арасында талаштуу делген 58 аймак бар. Өкмөттүн маалыматына караганда Үңкүртөө да ошолордун катарына кирет. Ал эми андагы Кербен станциясы бүгүнкү күндө кадимки эле тартипте иштеп жатат. Биз станцияны албайбыз ал жерден. Биз мына жылдан жылга элдин саны өсүп атат. Елдің керектелі өсіп атат потребності. Біз ошол станцияның күчі азыр барына жетпейді. Ошо каналдарын көбөйтөлү. Ел толық маалымат алсын барды каналдар боюнча көрсүн. Телевидение аз цифровой өтүп атпайбыз ба? Ошон үчүн ошол жерде дагы бир экинчи станцияны куралы деген оюбуз болчу. Искандаров билдиргендей, азыркы тапта Кыргызстандын коңшу Өзбекстан менен 324 чакырым, Тажикстан менен 451 чакырым жери тактала элек. Бирок Тажикстан боюнча чек араны тактоодо жакшы жылыштар бар. Маселен, өкмөт 28 мартта кезектеги сүйлөшүү үчүн Дүйшөмбүгө барат. Ал эми Өзбек тараптын 18 марттагы кадамы дале дөмөк бойдон. Эске салсам, ушул аптанын башында Өзбекстан 40 аскери менен такталбаган чек араны тороп алган. Буга жооп катары Кыргызстан да өз аскерин жөнөткөн. Белгилей кетсек, бул кадамын Өзбек тарап Норуз алдындагы коопсуздук чаралары катары түшүндүргөн. Бирок өкмөт өкүлү мунун себебин башка маселеге байланыштырууда. Маалым болгондой, Өзбекстан бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келген орто токой суу сактагычын Кыргызстан өзүнө толугу менен өткөрүү ишин баштаган. Бул арада Өзбек тарап капыстан кайрылуу жасап, суу сактагычта көп жылдардан бери ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Дамбаларында жаракат болушу ыктымал. Андыктан биз өз техникабыз жана жумушчуларыбыз менен аны оңдоого даярбыз деген маңызда уруксат сурашкан. Биз ага жооп бердик. Бул объект суу сактагыч биздин аймакта жайгашса, эч кандай чек арага тиешеси жок болсо, биздин менчикте болуш керек эле. Биз азыр менчикке алып атабыз. Канча суу болсо, керек болсо биз ошол сууну берип турабыз. Бирок ремонт иштерин биз өз күчүбүз менен жүргүзөбүз. Канча каражат керек болсо сиздерге айтабыз, ошол каражатты силер төлөп бересиңер. Суу боюнча маселе бул жерде эч кандай болбойт деп жооп бергенбиз. Ошондон кийин эле мынандай окуя келип чыгып отурат. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде бүгүнкү күндө Чала Сартта эки тараптан 4 аскер калды. Абал негизинен туруктуу. Альбина Сулайманова, Тур Абыкеев, Коомдук 1 канал.